Жүздеген объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объект көрсөм ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Жейт. Бары жешет акчанычы. Өздөрүнүн балдарын келечегинен мына Беловодскийдеги забор. Мына көрүп алгыла. Бул заборго фундамент куйбай туруп эле сайып койгон забордучу. Бул балдарды басып кала жазган бул заборчу. Мен негизинен эле мындай жөн эле иштеп аткан адамга тийишип жаман көрүнгүм келбейт да. Бирок эгер биздин мектептер, биздин балдардын келечеги, бала бакчалар жана ушул сыяктуу нерселер ушунчалык жоопкерчилиги жок. Мондай күйүп калган кирпичтерден фундаменттери уйпаланып экиге бөлүнүп аткан мектептер салынып атса, анда бир аз токтотуп турбайлыбы? Салганды үйрөнгөнгө чейин. Бул мектептер көпкө турбайт. А жөн эле көз боемочулук кылып салыштын кереги жок го дейм. Мен ойлойм, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз депчи, бирок бүгүнкү күндө ачык айкын силерге көрсөтүп бердим. Гостройдун иштеси жакшы эмес.